Ай сайын 6.000 күтіп отыр, bir қауындан ашпайды. 100.000 мынакей. Сирен Ергешбаева мамлекет тарабынан 6 баласы үчүн берилген жөлөк пулдан өткөн жылы баш тарткан. Ал социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз берилип жаткан 100.000 сом каражатты алып кулпуна эккен. Учурда жасаган аракети киреше берип, үй бүлө бюджетин толуктай баштады. Мен билген жер бар эле, ошону айттым. Беришти, Кудайга шүгүр. Анын ограждениясы даярчыгаштары 25 соток сурадым эле, 13 соток чыкты. Калган жер жанып кеткен да. Мына келинди жазышып, ай сайын 6.000 күтүп отур, bir кабындан ашпайт. 100.000 мынакей. Сварка, бул балгарка, бул полировка кылабыз. Социалдык келишим менен каражат алып ишкердик баштагандардын дагы бири Талантбек Сейитов. Ал мамлекет тарабынан берилген каражатка унаа оңдоочу жайына шаймандарды сатып алган. 7 балам бар азыр. Мурда ошо 5 балама пособие алчумун. Кийин 6 балама болгондо уже мына соцконтракт кадеметтин. Ушул майда чүтөлөрдү алып кылып отур. Жарымын уже базарда тигип өткөрдүк, мына светтен үчүн. Бул үй бүлөлөр сыяктуу ишкердигин жолго коюп, киреше таап баштаган Жалал-Абад шаарында 50 үй бүлө бар. Алар нан азыктарын бышыруу, жер жемиштерди өстүрүү, соода садык менен алектенүү, кийим-кече тигүү сыяктуу ишкердиктерди түптөшкөн. Мен алганда 2 балаларым алчылым пособия. Алмага анча деле жардам берчү эмес. Азыр мен аврилог алдым, анан тигип кошумча эметкен материал каражаттарыма, анан мындай пар үтүктөрдү алдым. Келечекте дагында мындан дагы келечекте мындай ишимди дагында эметкенге аракет кылып жатам. Мага өтө пайдалуу болду бул нерсе. Социалдык келишим долбоорунун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгарууга түрткү берүү жана эмгекке тартуу менен жашоо сапатын жакшыртуу болуп саналат. Бүгүн президенттин облустагы өкүлү жана Жалал-Абад шаарынын мэри тийиштүү жетекчилер менен биргеликте кайтарымсыз берилген каражатка ишкердик баштаган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн кабар алышты. Муктаж болгон үй бүлөлөрдү биз карап чыгып атабыз. Негизинен биз карап атабыз, алар мындай максаттуу пайдаланып атыптыр. Кээ бирлери мындай жакшы жүрүшүп атыптыр иши. Мына өзүңүздөр да көрдүңүздөр, мына клубниканы эгип 3 күндө 8.000 сомдон таап атыптыр. Ал 1 айда 80.000 сом пайда дегенди билдирет. Булдан чоң жетишкендик. Андан сырткары ушул мал, кой чарба, анан мына тигүүчүлүк максаттарда иштетип атышыптыр. Эң азы ошол 10.000, 15.000 айына пайда киреше таап атыптыр. Эми бул мамлекет тарабынан чоң жардам болуп атат. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин социалдык контракттын негизинде социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтомун ишке ашыруу максатында шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан 2022 жылы Жалал-Абад шаарындагы аз камсыз болгон 50 үй бүлөгө 100.000 сомдон акча каражаты берилген болсо, быйыл 75 үй бүлөгө каражат берилди. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.